Жан жашоо жана мамлекет 1-июнь 1996 жылы келип түшкөн. Экинчи бөлүк уландысы. Таң калба. Мамлекеттин тагдыры сенин да колуңда. Коомдун өнүгүшүндө сенин дагы өз үлүшүң бар. Бардык адамдар бакубат жашоого кол сунуп, ак эмгектин натыйжасын көрсөтсө, ал мамлекетте албетте өнүгүү күчөйт. Мамлекетти өнүктүргөн, аны башкарган бийликтегилер гана эмес, анын коомчулугу да болуп саналат. Бийлик коомчулукту туура жолго сала билгенде гана анын акыбети кайтарынан шегим жок. Алдартыңды абайлап кара. Адамдар эмне иш кылып жатышат? Алардын жакшы жашоосу эмненин натыйжасында болууда? Аппак мээнет, тер төгүлгөндө гана алар жакшы жашай алышат. Мына ушуну байкаган соң сен дагы бекер турбай, белиңди бууп, ак мээнет өтөп, өз наныңды таап жешке аракеттенүүң зарылдык. Сен самаган дооран келбесе дагы жашооңдун бир тепкичке өйдүлөгөнүн байкайсың. Бул сага кубаныч алып келет. Сен эми эч кимден көз каранды болбой өз жашооңду улантып жатасың. Жеген наның да ак мээнет менен табылган. Андан кам санабай тынч уктайсың. Иштин көзүн таап, мээнетиң менен өзүңө жана коомчулукка аз да болсо салым киргизгениңди байкаган соң, өз иштериңди жайылтууга, талбастан эмгек кылууга өзүңдү өзүң үндөйсүң. Мына ушул учурда сенин сезимиңде жашоонун жыргалы бул өз жаныңдын тынчтанганында экенин туясың. Сенин жаның сенден талап кылган жолго түштүң. Өз жаныңдын аракетин ишке ашырып ак мээнет өтөп жатасың. Ушул учурда гана сенин жаның сага тынчтык берүүгө макулдугун берди. Оокат ашың көп болбосо дагы сен өзүңдү бактылуу сезе баштадың. Арадан дагы жылдар өтүп, турмушуң андан ары оңолду. Жашоо майрам сезилди. Коомчулуктун жапырт жасаган аракети сеникиндей болсо, анда коом алдыга өнүп өрчүйт. Анткени сенин жаныңдын талабы ошол коомчулуктун бир бөлүгүн түзүп турат. Сенин сезимиңде жалгыздык сезилбөөсү тийиш. Сен жалгыз эмессиң. Сенин аз да болсо элге тийгизген пайдаң, коомчулуктагы ордуң жаныңды алсыратпайт. Жаркын жүз, акылмандуулук адамдарда бара-бара мына ушинтип күч алат. Алардын жаны адамдан жакшы жолго бурулуп алга басууну талап кылат. Ар бир адам өз жанынын ошол талабын аткара билген күндө гана жашоо мындан ары гүлдөп өнүгөт. Кээ учурда кападар болуп, кайгыга бата өзүңдүн алсыздыгыңды сезесиң. Бул сенин жаныңдын сага койгон талабы. Демек сен али өз ордуңду таба элексиң. Коомго пайда келтирүү аркылуу жаныңдын талабын аткаруу керек. Түздөн түз айтаарым. Жан түбөлүктүүлүгү менен адам баласын алдыга сүрөп баратат. Жан түбөлүктүүлүгү менен жашоо өз маңызын жоготпой өнүп өсүүдө. Жан түбөлүктүүлүгү менен мындан ары дагы адам баласында бийиктикке умтулуулар, адамдар али сезе билбеген чоң ачылыштар жаралмакчы. Салкын көз караш менен айтканда, жашоо түгөнбөйт, жашоо улантылат. Анткени жан менен жашоо бул түбөлүктүүлүк. Аалам менин арка белим жөлөгүм. Жараткандын жакшы көргөн ырларына бөлөдүң. Өмүрбүбү Бегалиева.